Кайрат кылайм, арт кайрылуу болсун. Рахмат, бир жардам болсо айтасың, Үйдүн бардыгын жыйнап койдум. Бул кат сиздин апаңыздын аманаты, сизге берип кой деген. Балам, бул катты окуп жатканыңда мен бул жарык дүйнөдө жок болом. Атаңдын көз өткөндөн баштап бүткүл жоопкерчиликти өз мойнуңа алдың. Кыйналып кысталсаң да эч качан мага билискен жоксуң. Байке, бүгін 30 болып қалды. 30 болса эмне экен? Айтпадым беле, 30 апамдын туулган күнү деп. Ошого аванс сурагам. Хорошо. Ты только сегодня добьешь вот это, да? Да легко, Байке, бүтүрүп коюп кетем бүгүн. Легко? Там 100 мешков. В принципе, да, легко. Ну хорошо. Потом зайдешь ко мне. Спасибо. Давай. Мени кыжаалат кылбас үчүн мамлекеттик кызматка орноштум деп коюп, ачынында кара жумушта иштеп жүрдүм. Үйгө келерде жаман кийимдериңди чечип, кызматта иштегендей кийинип алып, чарчаганыңды билгизбей, күлүп, жайнап, кирип келесиң. Апа, кандай отурасыз? Туулган күнүңүз менен, апа. Менин бактым ар дайым бар болуңуз. Рахмат. Сен мени эч нерсени билбейт деп ойлоп жүрдүң кулум. Мен сенин энең, мен сенин ар бир демиңди сезем. Суу мен коюп кеткен бойдон турат го. Дарыңызды дагы эле иче элексизби? Ичкенден баары бир жардам бербейт. Сиз ичсеңиз жардам берет, апа. Келиңиз, ичип алыңыз. Менин дартымдан арылтып, өмүрүмдү сакташ үчүн бүткүл аракетиңди жумшадың. Апа, мынакей сууну коюп койдум. Сиз дарыны өз убагында ичиңиз. Мен жумушка барып тез эле келип калам. Бирок Кудайдын жазганын эч ким өзгөртө албайт. Да? Гүлмирежен уулу сизби? Ооба, мен. Апаңыз кайтыш болуп калды. Мен сага ыраазымын. Sen de mага ыраазы болуп, кулунум.